Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош ТВ каналында эл сурасын программасы. Аны мен Феруза Ашымбаева алып барам. Биз бул программада коомдогу болуп жаткан көйгөйлүү жана актуалдуу маселелерди алып чыгабыз. Бүгүн биз өзгөчө тема менен чыктык. Нарын областындагы Борбордук Азия университети боюнча сөз кылабыз. Дал ошол окуу жайдын бүгүн студенттери бизге конокко келди. Анда тааныштырсак, Нурлан Ногойбаев, Борбордук Азия университетинин студенти. Ошондой эле Айгерим Жаанбаева дал ушул окуу жайдын студенти. Бүгүнкү биздин студияга куш келипсиздер. Чоң рахмат. Бүгүн студиябызда мыкты келечек муундун жаштары десек дагы болот. Нурлан, дал ушул окуу жайда 3-чү курстун студентимин деп жогоруда эфирден сырткары айтып калдыңыз да. Эми бул окуу жайды эмне үчүн тандап калдыңыз? Эмне үчүн башка окуу жайга тапшырбай ушул окуу жайды тандадыңыз? Саламатсыздарбы? Убактыңыздарды бөлүп биз чакырган үчүн чоң рахмат. Мен, получается, өзүм Атбашы районунан болом, Атбаш айылынан. Анан 2016 жылы мен мектепти бүтүп жатканда аябай чоң бир тандоо келди да, кайсы университетке барам, кайсы университет менден эң жакшы кадр жасап чыга алат дегенчи. Анан көптөгөн за границадан, чет жерден университеттерди карадым. Бирок тилекке каршы биздин үй бүлөнүн ал мен контрагымды төлөй турчу, акчабыз жок болчу. Анан Кыргызстандын рыногунан изилдеп баштасам, ошол жаңы ачылып аткан болчу ал кездечи, университет Центральной Азии. Андан кийин ошолордун презентациясына катышып угуп көрсөм, действительно аябай жакшы даярданып, жакшы ачылган аткан университет болчу экен. Анан мен ошол 3 жерин байкадым да, ошол 3 критерий боюнча ошол жака тапшырдым. Эң биринчиден бияктагы профессорско преподавательский состав аябай күчтүү экен. Бүт профессорлордун баарында тең докторантурасы бар болчу экен. Экинчиден, бул университет не только Кыргызстандан студенттерди эмес, бүт Орто Азия боюнча студенттерди, аябай мыкты студенттерди чогулткан жер болчу экен. Үчүнчүдөн болсо, бул университет башка университеттен айырмаланып, co-op программ деп коет да. Бул получается только Америкада жана Европанын өлкөлөрүндө практиковаться этилчү мисал экен да. Ар бир жай сайын булар платный стажировкаларга не только Кыргызстандын ичинен, но и за границу жөнүнчү өткөн. Ошол 3 эмелерден. Бул биз Кыргызстанга 2016 жылы ачылбады. Ошого чейин сиз кабардар белеңиз мындай ушул окуу жай боюнча? Себеби окуу жайлар бар да башка өлкөлөрдөчү. Угуп жүрдүңүз беле? Ооба, бул университет боюнча уккам. Анткени 2015 жылы университет жайык лагерь өткөзгөн болчу. Ошол лагерине катышып, ошондон бир аз кабардар болчумун. Жакшы. Демек, тандооңузга жаңылышпайсыз, Жаңылышпайм. Айгерим, сизчи кантип тандап калдыңыз? Эмне үчүн бул окуу жайды тандадыңыз? Мен өзүм Нарын шаарынан болом. Университетти жаңы курулуп баштаганда эле уже көрүп калчумун да. Андан кийин мен 10 класста Америкага флекс программасы менен кетип калгам. Келгенден кийин ойлонгом, кайра Америкага кетейин же башка Европага кетейин деп. Бирок мен университет мен келгенде уже курулуп бүткөн. Анан ошондо университеттин миссияларын окуп, аябай жагып калды да. Анткени университеттин миссиясы бул тоолуу аймактарды, нарындай болгон аймактарды өнүктүрүү. Анан ошол мага аябай жагып, ошондуктан мен дагы башка жакка барбай эле чет өлкөгө, мен лучше өзүмдүн шаарымда калып, ушул жерден жакшы специалист болуп чыгайын, анан өзүмдүн регионумду, аймагымды жана бүт Орто Азия аймагын өнүктүрөйүн деп ошон үчүн калып калдым да биякта. Демек, тандооңузга жаңылышпапсызбы? Жакшы эле тандапсызбы? Өкүнбөйсүзбү бул Борбордук Азия университетинде окуп жатканыңызга? Мен эч качан өкүнгөн эмесмин, анткени мен жанакы миссиясын аябай ишенем миссиясына. Анан ошого биз аябай эметип атабыз да, чыгып ошо миссияга бүт салымды кошуп жетишкенге аракет кылып атабыз. Демек, тандооңузга жаңылышпайсыз, Нурлан, бул окуу жай эми Нарын областын билебиз, тоолуу аймак депчи. Сиздерде эми бир эле Кыргызстан эмес, жогоруда айтып кеттиңиз, Азиядагы студенттер кабыл алынат депчи. Анан Нарын областына барууда тоолуу аймак, суук деп мындай качышпайбы? Кандай студенттериңиздер, сиздердин группалаштарыңыздар сөз кылып калганда, эмне үчүн бул Нарынды тандадыңар деп өкүнүүлөр болбойбу негизи? Эмне үчүн Нарын областын тандаптыр мугалимдердин айтуусу боюнча? Эң биринчиден башында ошол университетке келгенге чейин көп эле кишилер ошентип ойлошот да, Нарын эмеспи, аябай тоолуу аймак, аябай шаардан алыс депчи, Бишкектен.
А бирок биздин университет аябай сонун шарттарды түзүп берген. Ичинде получается биздин университет, биздин кампус деп коебуз да. Бул кыргыз тилинде айтсак, бул студенческий городок да, ичинде бүт барысы бар. Ичин жатаканасы да ичинде, тамак ашы дагы, ашканасы да ичинде, бүт окуган жерлер да ичинде. Получается даже например, жатакананын биякта бир здание болсо, биякта академический блок болсо, экөөнүн ортосунда мындай эме бар да, туннель сыяктуу болот, жыпчыл болгон. Ошондо вообще уже ичинен чыкпай деле койсо болот. Общежитиеден тияка барыш үчүн. Демек шарттар аябай жакшы каралган, шарттар аябай сонун. Эми мисалы четте ошол чет өлкөдөн келгендер барбы студенттериңиздер? Кандай Кыргызстанды кандай мактап атышат? Өзү Кыргызстан жактыбы сиздердин тайпалаштарыңыздарга? Ооба, аябай жагып атат. Биздин получается 20% студенттердин Кыргызстандан, калгандары болсо башка чет жерден келген студенттер. Получается ар бир выходной сайын, же каникул сайын көптөгөн кооз жерлерге барып, аяктарда пикниктерге, экскурсияларга, же болбосо башка коомдун эме ошо жергиликтүү калктын проблемаларын чечкенге даже салымын кошконго барып, чогуу иштеп аябай кызыктуу болуп атат биздин тайпалаштарга. Айгерим, бул окуу жайга сиз экинчи курстун студентисиз, э? Ооба. Сиз менен бирге канча студент кабыл алынды? Анан кандай критерийлер менен кабыл алат экен бул окуу жайда? Эмнелерди талап кылат экен, мисалы, студенттерди кабыл алууда? Баунун өзгөчөлүгү бул деген ар бир жылы алар 80ден көп окуучу алышпайт да. Ал 80 окуучу 2 кампуска бөлүнөт 40тан. Ошондуктан бул жылы мен экинчи курста окугандар 40тай окуучу бар да, студенттер бар. Критериялары ал деген бул американский университеттерге окшошуп, эрте башталат заявкасы. Бизде деген обычно оортун күтүп жайына тапшырышат, бирок УТСАга болсо кышында эле уже заявканы толтурабыз. Заявканы толтургандан кийин тест бар, 3 тест. Бирөө математикадан, английский тилинен жана логика. Анан ошол тесттерден жакшы проходной балл алып, бийик балларды алса, ошондо өтсө болот. Анан албай калгандар да болот, жогорку бааны албай калып, бул окуу жайга тапшыра албай калгандар. Аларга кандай? Алар кийинки жылы даярданып келип тапшырса болобу? Ооба, бизде деген биринчи жыл өтпөй калса, алар экинчи жыл бою даярданып тесттерге, анан кайра эмкиде келип тапшырган окуучулар да бар да. Даярданып уже тилин жакшы үйрөнүп, математиканы жакшы үйрөнгөндөр бар. Нурлан, бул окуу жайда кайсы тилде сабак өтүлөт? Сабак полностью англис тилинде өтүлөт. Демек, баягы чет өлкөгө дагы бул окуу жайды бүткөндөн кийин коркпой чыга берсең болот экен да? Мисалы, тагыраак айтсак Америкага, Ооба. 3 жыл аралыгында, мисалы, сиз көп нерсени үйрөнүп, билип жетиштим деп айта аласызбы? Ооба. Университет почти что азыр айта алам. Мени полноценный кадр деп да айтсам болбойт, бирок мындай более-менее вот жумуш базарына мени даярдады деп эсептесем болот да. Анткени получается ар бир жай сайын, каникул сайын биз айтып кетпедимби мурдачы, стажировка өтөбүз депчи. Биринчи жылы мен Good Neighbors деген корейский организацияда иштедим да, Кыргызстандан. Анан ошол 3 ай аралыгында иштеп жүргөндө, бүткөндө ошол Good Neighbors'тан мага жумушка киресиңби деген эме келди да, сунуш келди. Анан эмнеге деп айтсам, алар айтышат, сен почти что бүт эле навыктарың бар экен депчи, ошол жумушту аркалап кеткенге. Анан даже ушул жайында Кембридж университетине барып келдим. Ошол жака барганда биздин бизнес предпринимательство окудум да. Анан биздин группада жалаң профессионалдар болчу да. Анан студенттерден экөөбүз эле болчубуз. Бирок ошого карабастан мен ошол профессионалдар менен аябай мындай тил табышып кеттим. Даже ошол эме группаларга бөлүп атканда биздин жана бир идея создавать этип, ошо презентовать этиш керек болчу да. Анан ошол жактан мен идеям деп ылайт этсем, бүт баары таң калышып, анан мен ошол группанын лидери болуп танылып калдым да. Ошо келди Кембридж университетиненчи. Ал жака барганда сиз өзүңүздүн каражатыңыз менен бардыңызбы? Жок, бүт чыгымдардын баарын университет каржылап берди. Демек, окуу жайды сиз мактангандай эле ишене берсек болот экен да, аябай жакшы шарттар каралыптыр да. Айгерим, сиз кайсыл жака бардыңыз окуу жайдын ичинде?
Мен биринчи курсту бүткөндө ушу жайында стажировка, бизде ушундай кооперативная программа бар да. Ошондо деген мен стажировкамды 2 жерде өттүм. Бирөө медиа организация международная, бирөөсү болсо Азиатский международный кинофестивальда. Ошо Азиатский кинофестиваль мени ноябрда эмгеге чакырышкан, Лос-Анджелеске фестиваль өткөн жерге. Ошол жерден да барып, ыктыярчы катары жана стажер катары барып иштеп келдим. Мен сиздерге аябай ишендим да, баягы англис тилинде окусаңыздар дагы, баягы өзүңүздүн мамлекеттик тилде аябай жакшы сүйлөйт экенсиздер сиздерге. Ошол сиздерге комментарий болсун. Жакшы. Анан сиз ошо англис тилинде бул окуу жайга чейин эле биле белеңизчи, бул окуу жайдан дагы жакшы өздөштүрдүңүзбү? Получается, бул университеттин жана тестини тапшырып атканда бир эме бар да, мында муга чейин билишиң керек депчи, биз, например, ал уровень интермедиат деп коебуз да, аны мектептен үйрөнгөм. Бирок ал билимим менен мен университеттен сабактарды ала албайм да, анткени прям аябай жакшы билиш керек англискечи. Ошондуктан биздин университетте мен 3-чү курстун студенти, бирок 4 жыл окуп атам биякта. Биринчи курс, биринчи жыл бул подготовительный год деп коебуз да. Мисалы, мен айыл жергесинен келдим, өзүңүздөр билгендей эле англис тили анча эле каралбайт ал жерлерденчи. Ошондуктан мен биринчи подготовительный курстан мен англис тилин, математиканы жана наукаларды жалаң англис тилинде үйрөнүп, биринчи жылды только англис тилин жогорулатканга жумшалат да. Чтобы кийинки 4 жылды жалаң англисче окугангачы. Азыр кандай, жакшы элеби? Азыр почти что носитель уровень деп коет го, ошондой болуп калдык. Жакшы. Эми биздин көрүп жаткан телекөрүүчүлөр дагы чындап бул Борбордук Азия университети кандай, мисалы, быйыл балким мектепти бүтүп аткан окуучулар кызыгып жаткандыр, чындап эле биз дагы ушу Айгерим менен Нурланга окшоп биз дагы баягы сабактар жалаң англис тилинде окуп, азыр эми чөт өлкөгө чыгуу чындап замандын талабы болуп жатпайбы? Көпчүлүк окуучулар ушул атайын окуу үчүн чет өлкөгө чыгып жатышат. Анан бул окуу жай Кыргызстанда ачылып жатканы башка келечек муун үчүн аябай жакшы болуптур да. Эми сиздердин өзүңүздөрдүн баягы келечек ээлерине кандай кеңеш бересиздер чындап бул окуу жайды тандаш үчүн? Эң биринчиден бул мен жана 2016-жылы школду бүтүп атканда көптөгөн университеттердин критерийлерин карап көрдүм, чет өлкөнүн деле Кыргызстандын ичинде деле. Анан оказывается 2 предмет аябай бүт жерден сурашат экен да, бул английский жана математика. Ошол 2 сабакка кичинекей кезден бери эле аябай көңүл буруш керек экен. Эгер ошо 2 предметти билсеңер, жолуңар ачык болот. Айгерим, сизчи? Менин сунушум бул деген биз деген азыр көп окуучулар чет өлкөгө кеткиси келет да, кетип калып көбүнчөсү кайтпай калган учурлар да бар да. Ошондуктан мен айтам, ушундай бүт шарттары бар университет бар болгондо өзүңдүн өлкөңдө калып, өзүң өлкөңө потом вклад кылган аябай жакшы. Демек өзүңдүн өлкөңдөн үйрөнгөн билимиңди кайра эле өзүңдүн мамлекетиңе жумшап, келечеги үчүн өнүктүрүү, негизги максат да. Анан сиздерди окутуп жатканда албетте келечек муунду тажрыйбалуу, келечек муунду тарбиялоо үчүн сөзсүз түрдө мыкты мугалимдер керек болот да. Анан эми сиздер албетте баягы мугалимдер сабак өтүп жатканда же болбосо мугалимдер сүйлөшүп жатканда уккандырсыздар, мугалимдерди кантип тандап алат окуу жайда? Алар чет өлкөдөн келет, аларга кандай шарттар каралган, мисалы, окуу жайды сөзсүз түрдө шарт карап берет да. Бул университетке мугалимдерди тандоо аябай татаал процесс да. Эң биринчиден биздин жана портал бар да, вакансия ачылып атат дегенчи, ошондой ачышат бир 3-4 айга чейинчи. Анан дүйнө жүзү боюнча көптөн бул университеттин партнерлору аябай көп да. Канадада бар, Францияда бар, Австралияда бар, Америкада, Британияда. Анан ошо партнерлор аркылуу таратышат бүт баарыначы сөздү. Анан ошол кызыккан профессионалдар, профессорлор тапшырышат. Андан кийин бул биринчи процесс. Экинчи процесс болсо, ошол, например, бир позиция бир 50дөй профессор тапшырса, экинчиси аябай көптөгөн интервьюлордон өтөт, биздин университетке келишет, биздин студенттер менен баарлашат.
Получается, не только бул университет өзү эле эметпейт да, бул студенттердин дагы мнениясын карашат. Например, мен көптөгөн ошондойлорго чыгам, бул профессор действительно биздин контекстке туура келет, бизди үйрөтө алат. Ошондо аябай көптөгөн этаптардан өтүп анан тандалат да. Аябай сонун шарттар каралган. Получается, ошо студенческий городоктун ичинде эле бир отдельный блок бар, мугалимдер үчүн апартаменты. Получается, аябай Бишкектегидей эле двухкомнатный квартираларда эле да. Демек үй бүлөсү менен жашай берсе болот. Келсе болот, ооба. Айгерим, сиздердин тайпалаштарда ошо окуу жай атайын кээ бир үй бүлөлөр сөзсүз баягы жашоосу жетишпейт, аз камсыз болгон үй бүлөлөр да бар да. Алардын мисалы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары деле сиздердей болгон окуу жайда окугусу келет да, мисалы. Ошо сиздердей англис тилин билгиси келет, башка тилдерди билгиси келет. Ошондой үй бүлөлөргө окуу жай кандай жеңилдиктерди караган? Университет бүт студенттер университетте 100% скидка алышат да. Ар бир окуучу ар кандай скидка алышат, анткени ар биринин жашоо шартына караша. Ошондуктан мен көп биринчи бул университетке тапшырып өтүш керек. Өткөндөн кийин андан кийин университет өзү навстречу барат да. Бүт баарын текшерет, канча окуучу төлөй алат, ошончо кылып берет да. То есть университет деген биринчи студент алат, андан кийин уже финансовый суроолорун чечишет да, канча төлөй алсат ошончо кылып. Демек, башка окуу жайлардан айырмаланып, мисалы башка окуу жайларда сен кайсы үй бүлөдөн болбос, 20 миңби, 20 миң төлөшүң керек, баардык. Андай эмес, сиздерде ар кандай, мисалы сиз башка болсо, Айгерим башкача, ар кандай баада экен да. Кошумчалай кетсем болобу? Кошумчалаңыз. Бул УЦА өзү коммерциялык эмес организациялардын катарына кирет да. Ошондуктан, ошон үчүн биздин башка университеттерге карабай 20 эле студенттен алат. Булар сапатты сандын дагы өйдөрүп коет да. Ошондуктан главное, силер аябай компетентный студент болсоңор, окуучу болсоңор, ошонусуна карайт да. Бул сен каяктан келгенсиң, сенин цвет кожи жана башка критерийлер каралбайт бияктанчы. Только билим деле карашат бияктан. Жакшы, тагыраак айтып кетсек, мен жогорудагы суроомчу, эгерде Нурлан сиз баягы жылына 30 миң сом деп коелу, болжол менен айтып коелу, 30 миң сом сиз контракт төлөй турган болсоңуз, ошонун ичинде ал жерден тамак аш, жатакана, баардыгы ошонун ичинде болот, чет жактан өзүңүз кошумча акча кошпойсуз. Кошпойбуз. Бул абдан жакшы экен. Канча маал тамак ичесиздер ошондо? Күнүнө 5 маал тамак беришет. 3 маал получается ысык тамак, анан 2 полдник беришет. Ошондо мисалы азыр баардыгы техниканын өнүгүүсү менен 21 кылымда техникалашып калбадыкпы? Сөзсүз түрдө компьютерлер бар, сиздерде интернет уланган, жылуу, баягы жөнөкөй тил менен айтканда кирлериңиздерди автомат машинага жууйсуздар. Албетте. Демек абдан жакшы экен сиздердин жашооңуздар. Студенттерге дагы, болочок студенттерге дагы айтып кетсек болот экен, жарнама иретинде бул аябай жакшы. Плюс ар бир студентке бирден ноутбук берилет, кирип аткандачы. Жакшы, аябай жакшы шарттар каралып тур. Эми биз мына программабызды жыйынтыктап жатып, сөз түрдө эми сиздерге эркин микрофон берейин, окуу жайыңыздар жөнүндө кандай жакшы сөздөрдү айта аласыздар? Айгерим? Жаңы бүт шарттары бар, жана преподавательский состав аябай кыйын профессорлорду алып келишет да. Дүйнөдөгү топ университеттерден келген профессорлор бизге келип сабак беришет. Биз мындай коркпой эле койсок болот, мисалы башка окуучу келип, мисалы Борбордук Азия университетинен даярдалып, мисалы чет өлкөгө кетип калат деп коркпой эле койсок болот, өзүбүздө калат, Ооба, анткени биз деген бүт ошо чет өлкөдө алчу билимди бияктан алып атабыз да. Анан ошол алып биз уже дальше биз өзүбүздүн регионубузду кантип өнүктүрөбүз дегенге иштеп, ошого кантип эмелер тапканга. Сиздер экөөңүздөр тең нарында. Бирок өзүңүздөр ошол жерде эле жашайсыздар, Нарын кайсыл жерде болбосун, жанында болсо дагы дал ошо окуу жайда жашайт экен да. Мисалы, мына Ош жергесинде турабыз да, Оштон барган окуучуларга, студенттерге аябай жакшы экен. Себеби Батыр издебей, дароо окууга тапшырса, экзаменден өтсө эле дароо окуу жайда окуп калат экен. Сиз эми кандай?
мактайсыз окуу жайыңызды? Дагы бир нерсеси бар. Башка университетке баргандан кийин студенттер коюшат, ал университет бүткөндөн кийин мен жумуш таба аламбы дегенчи. Получается, биздин университет эмне үчүн 4 эле факультеттер боюнча айтып кетейин. 4 эле факультет бар да пока что. Компьютерные науки, коммуникации СМИ, экономика жана жер жөнүндө наука. Получается, бул 4 факультет, 4 кесиптен башка, получается, бизде либеральный наукаларды да окутат да. Ал эмне дегени? Биздин университеттин философиясы мындай. Биз, например, 5 жылдан кийин жумуш базарында кандай талаптар болот экен билбейбиз деп атат да. Мисалы, может быть, азыр экономисттерди окутабыз, бирок может 5 жылдан кийин алар востребованный болбой калат деген сыяктуучу. Ошон үчүн биз биринчи, экинчи жыл ар кандай дисциплиналарды окуйбуз. Например, политологияны окуйбуз, географияны окуйбуз, глобализацияны окуйбуз, экономиканы. Ошондуктан даже если мен азыр программист окуйм, даже если мен ошол жаатта жумуш таба албай калсам, мен смело эле экономика барып иштесем болот, экономист болуп, же болбосо ар кайсы проекттерде иштесем болот. Же болбосо мен ошол көптөгөн эме шыктарым болгон үчүн, и программист, и экономист болгон үчүн мен может быть кийин жумуш табарда еще мындай чоңураак позицияга сразу отура алам да, анткени тажрыйбам чоңураак деген сыяктуучу. Ошонусуна да карап тапшырсаңыздар болот биздин университеткечи. Жакшы, эми сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, окууга тапшырардан мурун сөзсүз түрдө багы убакыт бир аз эртерээк алынат депчи. Эми тагыраак айтып кетсеңиз, эми маселен сентябрь айынан баштап окуй турган болочок студенттер кайсыл айдан баштап экзамен тапшырса болот, кайрылса болот? Получается, 15 ноябрдан баштап 15 мартка чейин бул биринчи заявка тапшырыш керек. Кичинекей анкета бар да. Ошол УЦАнын сайтына кирсе, же болбосо офлайн деле чыгарып алып тапшырса болот да, аны толтуруп жөнөтөт. Андан жөнөткөндөн кийин ошол 15 марттан баштап апрелдин аягына чейин, марттын аягына чейин сиздерге чалып кабарлашат университеттен, могул жерге келип тест жазасыңар деп. 5 апрелде тест жазышат. Анан апрелдин аягында уже результаттар чыккылат. Анан кийин ошо результаттар чыккандан кийин, ошо эгер тесттен жакшы жазып өткөн болсо, андан кийин майдан баштап анан финансовый документтарды толтурушат да. Демек, баягы окуу жайга барыштын кереги жок, Жок, окуу жайга барыштын кереги жок. Бар онлайн жазса болот. Онлайн аркылуу эле. Ошондо тагыраак сиздерди кантип таап издейт? Мисалы, окуучу кирди, мисалы интернетке кирди. ucentralasia.org деген сайт бар биздин университеттин. Ошол сайтка киргенде эле кантип тапшырса болот деген орусча же кыргызча которуп алса болот да, сайттын тилдеринчи. Ошол жерге киргенде эле ичинде заявка деп бар. Ошо заявканын ичине кирсе, эки опция бар да. Бирөөсүн онлайн толтурам десе, анда онлайн толтурса болот. Офлайн десе, анда ошо кагазды көчүрүп алып, анан принтерден чыгарып алып, толтуруп, анан кайра ошол эмеге электронный почталар жазылган, ошого жөнөтүп болот. Жакшы, биздин көрүүчүлөргө дагы, болочок студенттерге дагы аябай жетишерлик эле маалымат берилди окшойт. Сиздерге да бир жолу рахмат деп айтам. Анткени сонун маек куруп бердиңиздер. Биздин болочок студенттерге аябай жакшы болду да. Негизи кайсыл жака, кайсыл окуу жайга тапшырам деп жаткандарга бул дагы бир вариант деп койсок болот да. Айгерим, Нурлан, сиздердин окууңуздарга ийгилик каалайм. Дагы да жакшы окуңуздар. Биздин Кыргызстанда сиздерге окшогон билимдүү, жакшы кадрлар өсө берсин. Ошко келип туруңуздар. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.